Мамлекеттик ипотекалык компания 2023-жылдын сентябрь-октябрь айларында Германиянын өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган Кыргызстанда турак жайды каржылоо программасы боюнча 1 миллиард 350 миллион сомдон ашык суммага 670 ипотекалык насыя берди. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан билдиришкендей, бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 4,5 эсеге көп болуп саналат. Бардыгы болуп Кыргызстандын аймактарында аталган программа аркылуу 3 фазанын алкагында 2,3 миллиард сомго 1445 насыя берилген. Эске салсак, 2023-жылдын 21-августунда мамлекеттик ипотекалык компания Германиянын өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган Кыргыз Республикасында турак жайды каржылоо программасынын 3-фазасын ишке ашырууну баштаган. Кыргыз Республикасынын турак жайды каржылоо программасынын чектелүү каражаттарынан улам 2023-жылдын 11-октябрында мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коомунун электрондук порталында аталган программага жаңы өтүнмөлөрдү кабыл алуу токтотулган. Турак жайды каржылоо программасы боюнча каржылоо 2024-жылы улантылат. Бишкектин Свердлов районунда салттуу айыл чарба жарманкелери өтүлүүдө, деп билдирет муниципалитеттин басма сөз кызматы. Жарманкелерди Чүй облусунун бардык райондорунун өндүрүүчүлөрү ортомчуларсыз өз продукцияларын алгылыктуу баада сатышат. Жарманкеге келген конокторду жашыл жемиштердин, балдын, сүт жана эт азыктарынын күзгү түрлөрү күтөт. Айыл чарба жана азык-түлүк продукцияларын сатуу боюнча жарманке ар ишемби жана жекшемби күндөрү саат 9:00дон 17:00 чейин Чыңгыз Айтматов жана Токтогулов көчөлөрүнүн кесилишинде өтөт. Касымалы Жантөшев атындагы Ысык көл облустук музыкалык драма театры Азербайжандын Баку шаарында өтө турган театр фестивалына жөнөп кеткенин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Кабарда иш-чара Түрксой тарабынан уюштурулуп жатканы айтылат. Чыгармачыл топ фестивалга кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин Күн кармаган бала спектакли менен катышат. Эскерде кетсек, бул спектакль 9-эл аралык Арт Ордо театр фестивалында баш байгени багындырган. Баткенде аткезчилик жолу менен спирт ташыган Лейлек районунун жараны кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын кызматкерлери ыкчам маалыматтардын негизинде аткезчилик жолу менен мыйзамсыз спирт ташыган Лейлек районунун тургуну 27 жаштагы СК аттуу жаранды кармашкан. Ал жеңил акча табуу максатында эч кандай документи жок мыйзамсыз спиртти Тажикстандан алып келип, Баткен шаарынын аймагында өзүнүн автоунаасында 1 тонна 150 литр спирт жүктөп бара жаткан жеринен кармалды. Бул факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 240-беренеси спирт жана спирт кошулган ичимдиктерди мыйзамсыз өндүрүү негизинде сотко чейин өндүрүш иши башталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Экспертизанын корутундусунда 95% этил спирти экендиги аныкталып, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Же Кудайды тандагыла, же сүйүүнү тандагыла десе, эмне тандайбыз? Билим алуу жана өзүн-өзү өнүктүрүү, ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле, спорт жана сергек жашоо. Бул жана башка темаларды камтыган шыктандыруучу жолугушуулар Ош шаарында уюштурулган жаштар кемп иш-чарасында орун алды. Жаштар кемп бул жаштар үчүн аянтча билим алууга, мотивация алууга, жаңы маалыматтарга ээ болууга жана ийгиликтүү ошол инсандар менен таанышууга. Бул жылы 12-жолу өтүп атат Ош шаарында. Жана бул жылкы тема жаштар жана үй бүлө. Эмне үчүн бул теманы тандаганыбыздын себеби Youth of Osh 15 жыл болду. Жаштар менен иш алып барып келатабыз. Эң маанилүү бир жыйынтыкка келдик. Жаштар менен иштөө эффективдүү болуш үчүн анын чөйрөсү менен да иштөө маанилүү экен. Чөйрө дегенде бул мамлекет, бул мектеп, бул үй бүлө, ата-эне. Финансылык сабаттуулук жана үй бүлөлүк бюджетти түзүү да жаштар үчүн маанилүү. Андыктан бул тема тууралуу да сүйлөшүү, суроо жоопторго орун берилген аянтча кеңири орун алды. Өтө көп жаңы нерселерди, информацияны алыш үчүн келгем. Эң главный спикерлер жаккан болчу. Спикер өтө көп тандоо өтө кыйын болду. Анткени ар бири өтө кыйын болчу. Бирөөсү финанс, бирөөсү психология, ошо тандаш кыйын болду, бирок керектүүлөрүн билген үчүн билбеген жакка бардым. Билбеген жакка барып өтө унутулган жакшы болду, бирок көп жаштар билбей калды. Көбү келбей калышты, уктап калышты, бирок эле кызык болду. Өтө элементарный вопросторду, биз билбеген вопросторду, мындай көп адамдар биле албаган вопросторду спикерлер бизге айтып берди. Финансовый грамотность жөнүндө, психология боюнча, ислам боюнча өтө көп сонун нерселер болду. Ар бирине катышканга аракет кылдык. Бул иш-чарада өзүнүн тармагын мыкты билген адискөй спикерлер сүйлөштү. Жаштар менен улуу муундун ортосунда тажрыйба алмашуу жана орчундуу маселеге азыркы муундун көз карашы айтылып, талкуу жүрдү. Жаштар деле мисалы үчүн суроолору бар жүрөктөрүндө. Аны эчимге бере албайт.
ушундай жерлерде эле бир суроолоруна жооп берип, суроолоруна мындай жооп алып, жакшы бир баалуулуктарды мисалы үчүн мындай алып үйрөнгөнүнө мен мындай жакшы го дейм. Жакшы го дейм. Жөн эле мисалы үчүн бир сырткы көрүнүштөрдөн же болбосо бир кантип бизнес андан сырткары дагы бир туура руханий мисалы үчүн баалуулуктарды алып кеткенине аябай бааладым. Иш-чаранын негизги максаты үй бүлөлүк баалуулуктарды өнүктүрүү жана бекемдөө. Ал эми дин боюнча жаштарга туура багыт берүү өтө маанилүү. Бул жаатта уюштуруучулар жаштардын көз карашын туура нукка бурууга жана бул темага кылдат мамиле жасоо керектигин эске алуу менен белгилүү дин аалымы Кадыр Ажималиковду чакырышкан. Такие площадки, они очень важны, потому что мы сегодня видим, можно сказать, мировую перезагрузку, да? Не только в международных отношениях, в политике, но в первую очередь то, что молодежь сегодня по всему миру, наша молодежь начала то, что мы называем просыпаться, да? То есть по-другому мыслить. Это сегодняшняя молодежь, это молодежь, я бы назвал бы интернет-поколение. Молодежь, которая выросла на фейсбуках, телеграмах, тиктоках и так далее. И поэтому очень важно дать сегодняшней молодежи определенные ориентиры, определенную мотивацию и где-то подкорректировать чуть-чуть, да, ценностные ориентиры, дать базу. Потому что, к сожалению, многие под воздействием социальных сетей, фильмов, да, массовой культуры немного начинают как бы отходить от наших традиционных ценностей, раз. Второе, где-то путем слепого копирования начинают быть похожими в стремлениях, в создании мечты, так называемым dreams, да, на те сообщества, которые не совсем подходят к нашей культуре, нашей цивилизации в целом, да, вот. Андан сырткары адеп ахлак, таалим тарбия багытында бир катар жаштардын ар тараптуу суроолоруна жооп берип, аларга кеп кеңешин да берди. Бул иретте иш-чарага 2000ге жакын жаштар катышты. Уюштуруучулар бул сыяктуу иш-чараларды башка аймактарда да өткөрүүнү колго алышууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Заработок, да?